Кыргыз тили жана адабияты мугалими Айгүл Даминова окуу жылын быйыл кубанычтуу аяктап жатат. Себеби апрель айынан тарта алардын айлык маянасы 80%га көтөрүлүп, агартуучуларга чоң дем берген. Мурда мен 30 саат сабак менен иштейм. 21 миң, 22 миң айлык алсам, азыр 37-38 тегерегинде айлык алып жатам. Айлыктын көтөрүлгөнү бизге жалпы эле Кыргызстандагы ушу мугалимдер үчүн эң чоң стимул болду деп ойлойм. Буга чейин дагы кандай жоопкерчиликти сезип иштеп аткан болсок, андан дагы аракет кылып иштей баштадык десем болот. Айрыкча бул жаштар үчүн эң сонун стимул болду. Мектептерге келип мугалим болуп иштейм деп диплому бар туруп мугалим болуп иштебей отургандар көп. Алар дагы мугалим болуп иштеп балдар үчүн эмгегимди жумшасам деген жаштарыбыз көбөйдү. Айлык акынын жогорулашы менен алардын эмгек өргүүгө төлөнүүчү акысы да жылдагыдан жогору чыгат. Орус тилчи Ирина Терновская быйыл алган каражатына чет өлкөгө эс алып келүүнү пландап жатат. Айтымында буга чейин анын мындай мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Поэтому очень приятно, что правительство... Айлык акынын көтөрүлгөнү абдан кубанычтуу жаңылык болду. Эми отпускной акчабыз да көп түшөт деп үмүт кылып турабыз. Ага быйыл чет өлкөгө барып эс алып келсемби деп пландап жатам. Буга чейин бир да башка мамлекетке барууга мүмкүнчүлүк болбоду. Бизге ушундай шарт түзүп жаткан мамлекетке рахмат. Отдыхать, куда-то поехать с семьей. Ойдогудай жакшы эс алуу мугалимдерге кийинки жаңы окуу жылына жаңы дем, жаңы идея менен келүүсүнө өбөлгө. Агартуучулардын дагы да жоопкерчилигин күчөтүп, өз кесибин сүйүүгө, окуучулардын жетишкендиктерин арттырууга шарт түзөт. Биздин айлыгыбыздын көтөрүлгөнү биз үчүн дагы бир күч, дагы бир дем мына жаңы окуу жылына алдыбызга аягындай сонун пландарды коюп жатабыз. Мисалы үчүн баланын жанагы бизде негизинен олимпиададан орун алуу бул биздин билимибиздин деңгээли да. Ошол олимпиадага баланы кантип даярдасак, биз эмитен берип аларга кайсыл китептерди окуш керек, кайсыл жактан даярданыш керек, анан ошол эле аркылуу биз телеграмма аркылуу, зум аркылуу ал бала менен байланышып, ушу олимпиадага даярданып атабыз. Кийинки жылы буюрса, ийгиликтерди мектепке алып келебиз деген ойдобуз. 9 июндан тарта мугалимдердин биринчи этабы 15-нен экинчи тобу эмгек өргүүгө чыкты. Учурда мектептерде бүтүрүүчү класстардын мамлекеттик экзамендери жүрүп жаткандыктан калгандары 27 июндан тарта эс алууга тарашат. Министрлер кабинетинин токтому негизинде 30 мартта 181 токтому негизинде бардык мугалимдердин айлык акысы көтөрүлгөн 90%-дан 100%-га чейин. Естественно, азыр бул неме көрүнүш эмгек өргүүсүнө чыкканда сөзсүз ага таасирин берет. Мисалы үчүн айтып кетсем, начальник класстар жогорку билимдүүлөр былтыр где-то 55 миң, 57 миң алса, быйыл 73 миңден 76 миңге чейин алат да. Орто билимдүүлөр болсо, былтыр 44 миңден 46 миңге чейин алган болсо, быйыл уже 60 миңге чейин алып атат да. Ошол эми ал сөзсүз түрдө ошол айткандай эле процентке көбөйүп атат отпускалары дагы. Ош шаарында жалпы 55 мектепте 3700дөн ашуун мугалим эмгектенет. Алардын эмгек өргүүсүнүн акысы акыркы 3 айдагы алган маянасынын жыйынтыгы менен эсептелет. Так. Зыйнат Ибраимова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош шаары.